Мен Тойчубаева Гүлзат Базарбаевна. Баткен облусунун Лейлек районундагы номер 1 жалпы орто билим берүүчү жатак мектебинде кыргыз тили жана адабияты мугалими болуп эмгектенип келе жатам. Мектепте иштеп баштагандан бери педагогикалык ишмердүүлүк менин өмүр жолумдун негизги багыты болуп калды. Эл агартуу жолунда өткөн ар бир күн бул жаңы тажрыйба, жаңы ачылыштар жана балдардын дүйнөсүнө кирүүнүн кызыктуу сапары. Менин түшүнүгүмдө педагогикалык ишмердүүлүк бул жөн гана билим берүү эмес, бул инсанды калыптандыруу, анын потенциалын ачуу, келечекке жол салуу. Ар бир окуучу өзүнчө дүйнө, өзүнчө тагдыр. Мугалим катары менин милдетим аларга өз мүмкүнчүлүктөрүн ачууга жардам берүү, туура багыт көрсөтүү. Заманбап билим берүүнүн негизги багыттарынын бири окуучулардын медиа сабаттуулугун өнүктүрүү жана аларды заманбап маалымат мейкиндигинде активдүү катышуучу катары калыптандыруу. Менин педагогикалык ишмердигимдин негизги багыттарынын бири окуучуларды медиа чөйрөсүнө аралаштырып жана аларда журналисттик көнүмдөрдү өнүктүрүп келе жатам. 2020-жылдан бери медиа сабак фонду менен тыгыз байланышта иштеп, алар уюштурган ар кандай семинарларга үзгүлтүксүз катышып, алган билимдеримди окуучуларым менен бөлүшүп келем. Бул жаатта мектебибизде жаш журналисттер ирими түзүлгөн. Бул иримде окуучулар репортаж жасоо, маалымат чогултуу, анализдөө, медиа журналисттердин этикасын үйрөнүшөт. Мындан сырткары окуучулардан медиа команда түзүп, мектептин радиосун толук кандуу иштете баштаганбыз. Бул долбоор балдарга өздөрүнүн коммуникативдик жана уюштуруучулук жөндөмдөрүн өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүк берди. Мектептин социалдык баракчаларында медиа бурч уюштуруп, үзгүлтүксүз жаңылыктарды чыгарып келебиз. Бул платформа окуучуларга өздөрүнүн чыгармачылык потенциалын ишке ашырууга жана мектептин жашоосун кеңири коомчулукка жеткирүүгө мүмкүнчүлүк берет. Республика боюнча уюштурулган мектеп медиа бурчтарынын сынагына катышып, эң алдыңкы 10 мектептин бирине кирдик. Бул жетишкендик биздин медиа долбоордун сапаттуу жана натыйжалуу иштеп жаткандыгынын далили. Жыл сайын медиа лагерлерге катышуу сынагына окуучуларды даярдап, аларды ийгиликтүү жолдоп келем. Бул лагерлер балдарга медиа чөйрөсүндө профессионалдуу көндүмдөрдү өздөштүрүүгө жана тажрыйба алмашууга мүмкүнчүлүк берет. Мугалим окуп турбаса, мугалимдиктен калат деген сыңары өз билимимди ар тараптан өнүктүрүп келем. Заман агымы менен бирге инновациялык санариптик технологиялар менен иштөө, STEM билим берүүнүн негиздери, PISA изилдөөсүнө даярдыктар программасы боюнча окуучулардын функционалдуулук сабаттуулугун калыптандыруу жана баалоо курстарын окуп, өз сабактарымда натыйжалуу колдонуп келе жатам. Изденүүдөн ийгилик жаралат демекчи, республикалык деңгээлде уюштурулган санарип мугалим жана мыкты класс жетекчи сынактарына катышып, ардак грамоталар менен сыйландым. Ак эмгектин үзүрү акыры жүрүп ирденет деп Исхак Разаков айткандай, тынымсыз эмгек талыкпас изденүүдөн жаралат. Жаш муундарга билим, тарбия берүүдөгү эмгегим үчүн Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин айым депутаттарынын, Исфана шаар мэриясынын, номер 1 гимназия жатак-интернатынын ардак грамоталары менен сыйландым. Онлайн платформаларда маалымат киргизүү жаатында активдүү катышкандыгым үчүн ыраазычылык каттары менен сыйлангам. Мугалимдин эмгеги жаркын келечектин негизин түзөт. Мугалим билимдин шамы, ал күйгөн сайын айлана чөйрөсүн нурга бөлөйт. Менин мугалимдик ишмердүүлүгүм билим берүү гана эмес, жашоону үйрөтүү, келечек муундун өсүп өнүгүшүнө салым кошуу. Себеби келечек билимдүү жаштардын колунда.